Мелис Казакбаевич, мыйзамды жалпысынан колдойбуз. Ал мамлекетте иштегендер, жогорку кеңеш болобу, сот болобу, жергиликтүү кеңеш болобу, албетте баары кыргызча билиш керек. Ана эми ал министр кабинети өзүлөрү белгилейт кайсы деңгээлде экенин. Ага каршы эмеспиз. Надира Саташева, могул айымдын суроосун узатат элем да дагычы. Эми мамлекетке иштейм деген чоң кишини талап койсо болот. Кыргызча билбесең иштебейсиң депчи. Бирок бала деген бул чөйрөнү көрөт, тегеректи көрөт, реалдуулукту эске алып чечим кабыл алыш керек да. Жана сиз класстан класска кыргыз тил экзаменин киргизебиз деп атпайсыздарбы? Эми аны мүмкүн эксперимент катары киргизип көрүңүз. Ал жакшы эле иш жалпысынанчы. Бирок биз регионду кыдырганда ата-энелерден эң биринчи суроо кандай суроо билесиздерби? Балдарыбызга китеп жетишсиз. Анан баары келет дагы подземкага барат, алат китеп. Китептин баары көбү кыргыз эмес тилде. Кыргыз тилде китептер тилекке каршы сапатсыз. Анан алардын дагы даттанганы жылда бир автор өзүнүн китебин сунуштай берет, китеби алмаша берет. Мисалы, агасы колдонгон китепти иниси колдоно албайт дейт. Өзгөртүп жибересиңер дейт да. Мен ойлойм, ошол нерсеге биз чек коюшубуз керек. Анткени мына биз жогорку кеңештен деле токтом кабыл алып бергенбиз китептер боюнча. Сиз азыр Сингапурдун китептерин Кыргызстанга адаптация кылып бүтүп калдыңыздарбы? Кыргызча болуп атабы ошол адаптация? Ова эң биринчиден жанагы сиздер чыгарып берген токтом боюнча азыр жанагы жалпы билим берүү уюмдарында кандай китептер пайдалана алат деп жанагы мугалимдердин, сиздердин, баарыңыздардын сунуштарыңыздарды карап, азыр ошо тиешелүү ченемдик актыбыз бүтүп калды. Анан жумушчу тобубуздагы топтолуп алып, анализ кылып, ошол бүт китептерди анализ кылып баягы бекитип чыгат. Анан сизге дагы өзүнчө атайын жиберем, ошону карап чыкканга. Экинчиси бүт кандай гана баягы эң жакшы практикадагы окуу китептерин албайлы, ол эң биринчи учурда биз кыргыз тилине которобуз да. Кыргыз тилинде которулуп бүтүп калды, адаптацияланып атат, анан азыр тиешелүү экспертизалардан өтүп атат. Азыр мага кат түрүндө жиберип коюңузчу. Сингапурдун кайсы китептерин адаптация кылып жатасыңар, кайсы китепти качан адаптация кылып бүтөсүңөр, математика, химия, физика, биология жана башкалар. Эми ар бир ата-эне баласына эң жакшы мектепти каалайт, эң жакшы жогорку деңгээлде билимди каалайт. Эгер биз ошону кыргыз тилде сунуштап берсек, балдарыбыз баары эле кыргызча сопсонун үйрөнөт. Болгон ошол. Биз ошону сунуштай албагандыктан биз ушундай мыйзамдарга мажбур болуп жатабыз да. Мисалы, эң акыркы деңгээлдеги сонун математика китеби кыргыз тилде болсун, физика китеби кыргыз тилде болсун, биология кыргыз тилде болсун. Биз баарыбыз эле балдарыбыз ошол мектепке барып, ошол китеп менен окутабыз. Бул нерсе толук силер билим берүү министринин колуңуздарда. Мына бюджеттен быйыл 800 миллион сом китеп басырууга бюджеттен акча бөлүнгөн. Ошону сентябрга карата үлгүрөсүздөрбү толук колдонгону? Ооба, 744 миллион сом бөлүндү. Азыр англис тили 3 класстан 9 класска чейин даярдалды. Учкунга берилди, 3, 4, 5, 6 класстар берилди тираждоого. Калгандары даярдалып бүтүп калды, дароо берилет. Андан кийин 1, 2 класс математика, 5, 7 класс математика, андан кийин 1, 2 класс, 5, 7 класс табияттануу билимдери берилип атат. Эмдиги жылы калган китептери ошондой атайын план түзүлүп, учкунга даяр болгон кыргыз тилинде, эң биринчи иретте кыргыз тилинде окуу китептери берилип атат. Анда Надира Саташева, ошол кат кошул маалыматты кошуп коюңузчу, кайсы китептерди качан, кайсы типографиядан басып чыгасыздар? Рахмат. Рахмат. Бизге да кат түрүндө ушул маселе боюнча маалымат берип койсоңуздар, Надира Саташевна. Эми урматтуу депутаттар, башка суроолор жок болсо, Мелис Казакбаевич, биз сөзсүз түрдө бул мамлекет тил боюнча мыйзамды колдойбуз. Эми эгерде экинчи окуу балга биздин да сунуштарыбыз болсо, биз сунуштарды беребиз сиздерге. Рахмат. Себеби деген бул мамлекеттик тил боюнча мыйзамга өзгөртүүлөр киргизип атабыз. Эң биринчи ошо биздин балдарыбызга дагы мындай, өзүбүздүн жарандарыбызга дагы мындай тоскоолдук болбош керек да.